Бүгүн 19-сентябрда Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев УКМКнын Өзгөн райондук бөлүмүнүн кызматкерлери үчүн курулган кызматтык турак жайды пайдаланууга тапшырды. Бул турак үйү 4 үй бүлөгө ылайыкташкан жана жашоо үчүн зарыл болгон бардык заманбап шарттар түзүлгөн. Суу барбы? Үй тапшыруу аземине УКМКнын жергиликтүү башкармалыгынын өздүк курамы, УКМКнын ардагерлери жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. Урматтуу президентибиз Садыр Кожоевичтин биздин алдыбызга койгон талаптарынын негизинде эмдиги жылдан баштап, бир дагы улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерини үйсүз калбайт. 100% бардыңар үй менен камсыз болосуңар. 100% камсыз болосуңар. Даже жаңы жумушка кирген адамдардын кызматкерлеринин баарына үйлөрдү беребиз. Мамлекеттин бүгүнгү ушундай мүмкүнчүлүктөрү бар. Демек, мамлекетке ак кызмат кылуу бул мыйзамда, биздин мыйзамыбызда көрсөтүлгөндөй, биз ошону мындан дагы берилгендик менен чоң аткарышыбыз керек. Урматтуу кызматкерлер, мамлекетибизди сактап, мамлекетибиздин ичиндеги мыйзамдуулукту сакташтын негизги таянычы сиздерсиздер. Иш-чарада ардагерлер тарабынан Камчыбек Ташиевке өлкө башчысы тарабынан ыйгарылган генерал-полковник жогорку аскердик чини менен куттуктоо иретинде белек берилди. Мынау бүгүнкү алган сиздин званияңыз, мен ойлойм, бул дагы бир ошол президенттин берген баасы. Эгер мүмкүн болсо биздин бир шекер болбосун. Мегебиз бар эле сизди куттуктап ошону берип коелу. Мына бул убакыт болгондо рахмат. Биздин акаада болуп Ветерандарды калпагы кийбегенде пенсиядан алып келсеңер керек. Ардагерлер менен кошо келдим. Бардыгы көпчүлүгү ошо Өзгөндө иштеп кеткен ардагерлер. Алардын айтымына караганда ушу 6-7 жыл иштеген кызматкерлер үйү жок, ушул жерде квартирадан квартирага көчүп, ушу совет дорунан баштап ошондо жашаган экен. Мына бүгүнкү мына кылып аткан бул камкордук, мен ойлойм, биздин ушул коопсуздук кызматынын кызматкерлерине күчүнө күч, демине дем кошуп, шарт түзүп, ушул өздөрүнүн кызматтык милдетин аткарууга чоң жардам берет деп мен сөз ишенемин. Асия Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы, Өзгөн.